Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. 100 000 долларга чоң кызмат убадалап алдап кеткен айыл башчы кармалды. Мурдагы жаратылыш министри Кутманова уулу менен 8 жылга соттолду. Мамлекеттик ооруканалардын бөлүм башчылары четинен кызматтан алынып атат. Ага жаңы мыйзам себеп болууда. Жеке менчик клиникаларда иштешет эле жана иштетишет эле өздөрү дагы. Бүгүнкү күндө не только жеке клиника, керке биздин катардагы дарыгерлер мугалимдик кесип менен мединституттарда иштешет. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору, кара тизмеден текшеребиз, айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакпар Жигитибиз. Алдыда буларга кененирээк токтолобуз. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мурдагы жетекчиси Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутманов мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга кесилди. Бул тууралуу 1-май райондук соту билдирди. Маалыматка караганда Кутманова кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал эми анын баласы алдамчылык боюнча соттолду. Кутманова 3 жылга чейин мамлекеттик кызматтарда иштей албайт. Мурдагы аткаминер ири коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган. Кумтөр экологиялык долбоорлорго дээрлик 1 миллиард сом бөлүп, бул акчаны Кутманова өлкөдөн чыгарып кеткенин УКМК кабарлаган. 100 000 долларга чоң кызмат убадалап алдап кеткен деген шек менен айыл башчы кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга жаран былтыр мартта 2 киши ири суммадагы акчасын алып из жашырып кеткени боюнча арыз менен кайрылган. 29 январда кылмышка шектүү катары Ош облусунун Кара Суу районундагы айылдардын биринин 47 жаштагы айыл башчысы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта. Шектүү жогорку жакта иштеген тааныштары аркылуу ишке орноштурмакчы болгону кошумчаланды. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык оорусун жугузуп алган 2 бала чарчап калды. Алардын бири 1 жашка чыга элек, наристе, экинчиси 8 жашта болгон. Биринчиси эмдөө курагына жете элек болсо, экинчиси баш тартуу болгондуктан эмделбей калган. Бул маалыматты иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенасыпова Азаттыкка ырастады. Жыл башынан бери кызамыкка чалдыккан 1681 бейтап катталган. Бишкек шаардык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда, былтыр 14380 адам кызамыкка чалдыкса, алардын 90% эмделген эмес экени аныкталган. Оорунун жайылышына ички тышкы миграциядагы таасирин тийгизип жатканы белгиленген жана Бишкекте чүйдө илдетти жугузгандар көп экени айтылган. СССРдин аймагында 1963 жылдан бери кызамыкка каршы эмдөө жүргөндүктөн Кыргызстан эгемендик алган жылдары бул ооруну жуктургандар көп катталган эмес жана өлүм да сейрек кездештүү. Диний ишенимден улам вакцинадан баш тартуу адаты 2012 жылдан тартып башталган. Анын кесепетинен 2014-2015 жылдары Кыргызстанда кызамыкка кабылгандар кескин көбөйүп 17 000ге жеткен. Натыйжада ири эмдөө компаниясы жүргөн. Кызамыкка эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөө 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик ооруканалардын бөлүм башчылары четинен кызматтан алынып жатат. Ага оорукана жетекчилеринин бир убакта жеке клиникада иштөөсүнө тыюу салган мыйзам негиз болууда. Ал жүйөлүү башкы дарыгерлер кызматын тапшырып, жеке клиникаларды тандап кетишүүдө. Кененирээк алдыдагы материалда сөз болот.
Мамлекеттик ооруканалардын бөлүм башчылары четинен кызматтан алынып баштады. Учурда Ош облустар аралык ооруканасында 4 бөлүм башчы кызматынан кол жууган. Ага оорукана жетекчилеринин жеке клиникаларда иштөөсүнө тыюу салган мыйзам негиз болгон. Кызматтан бошогондор жеке клиникаларды ачып иштетип келишкендиги аныкталган. Дегени менен бул жагдайлар кадр тартыштыгын андан бетер күчөтүүдө дешет. Биздин бөлүм ооруканада 40тан ашуун бөлүм бар. Анын ичинен ушул жүрөк кан тамыр хирургиясында, ревматология бөлүмүндө жана клиникалык лаборатория бөлүмүнүн бөлүм башчылары ошол жеке менчик клиникаларда кошо иштешкен. Ошол бөлүмдүн башчылары бирөөсү тапшырса, толугу менен экөө бөлүм башчылык тапшырып, катардагы врач болуп эмгектенип жатат. Төрөт стационарынан дагы бир бөлүм башчы кызматын тапшырды. Жеке менчик клиникага өтүп кетти ал дагы. Ошондо биздин оорукана боюнча 4 бөлүм башчы болуп атат. Андан сырткары ушул талап күчөп, коррупция боюнча мыйзам дагы 1-январдан баштап күчүнө кирген, аны билесиздер. Ошондон бери дагы врачтардын жумуштун тапшырганы мындай көбүрөөк байкалып атат. Аталган мыйзам күчүнө киргенден бери оорукананын жетекчилери бөлүм башчыларына карата көзөмөл күчөтүлүп жатыптыр. Ош шаардык ооруканасында бир учурда 2 жерде иштеген же жеке клиникаларды ачып иштеткен фактылар аныкталган эмес. Бирок катардагы дарыгерлер арасында жеке менчик клиникаларда иштегендер бар. Ага мыйзам жол берет дешет. Ушул учурда мына шаардагынан башка мен санын билбейм, бир канча жеке медицина мекемелери иш алып барышат. Дарыгерлер дагы параллельно, мисалы үчүн бизде ночто иштесе, биздин ооруканада дарыгер болуп, ал жакта ушу күндүз күнү дарыгер болуп иштеген учурлар да болот. Ар кандай да, себеби өзүңүздөр билесиздер, айлык акы аз. Аны үй бүлөнү багыш керек, квартираны болуш керек. Ошого аларда да көйгөй бар да. Чечиш үчүн ар кандай 3 жерде иштегенге алар да мажбур болушат. Ал эми кызматын тапшырган бөлүм башчылардын айрымдары жеке клиниканы тандаса, басымдуусу мамлекеттик ооруканада катардагы дарыгер болуп эмгектенүүдө. Бул жагдай кайра эле кызыкчылыктар кагылышына жол берип жатканын жүйө келтиришет. Мындан улам дарыгер Талант Калыков катардагы дарыгерлердин 2-3 жерде иштөөсүнө тыюу салган талап болушу керек деп эсептейт. 1,5 ставкада, 1,25 ставкада, 1 ставкада основной бул жерде дарыгерлерибиз ал жерде иштешке болбойт. Потому что үлгүрбөйт, эс албайт. Ошон үчүн бул не только мыйзам, бул моралдык жактан дагы ого укук берилбейт. Мисалы үчүн керки бөлүм башчыларда, керки биздин катардагы дарыгерлерде жеке менчик клиникаларда иштешет эле жана иштетишет эле өздөрү дагы. Бүгүнкү күндө не только жеке клиника, керки биздин катардагы дарыгерлер мугалимдик кесип менен мединституттарда иштешет. Кафедраны алкалап заведовать этишет, керки катарда. Азыр ошолордун ставкалары бизде кыскарып, даже почти что толугу менен өтүп атышат. Ар ким өзүнүн кайсы жерде негизги иши болгон болсо ошол жакка кетип атышат. Буга чейин мамлекеттик ооруканаларда кезек көптүгүн шылтоо кылып, бейтаптарды жеке клиникаларга буруп кеткен учурлар кездешкен. Алсак, улуттук онкология борборуна оор дарт менен кайрылгандар оорукананын жетекчисинин жеке клиникасында операция болуп турушканы аныкталган. Эми бул жагдайлар мыйзам менен ооздукталышы туура дешет. Жок, ал өзүн именно ошо өзүнүкүнө жөнөтүп, андай кылган бул туура эмес бул. Андай болбойт, ага каршымын мен деле. Мыйзам чегинде болуш керек да, бар жок. Мыйзамда андай нерсе жок да. Мамлекет ошону карайт турбайбы, ошо туура эле, мен кошулам ошондой да. Анан мынандай биякта дагы иштеп өзүнүн жеке клиникасына айдаса, Алланын баары акча да, мен не дейин. Акча үчүн ошондой кылат да. Себеби бул мамлекеттик эле, себеби келсең ошондой частный клиникаларга жөнөтүп коет, өздөрүнүн караштуу. Анан мен ойлойм, мамлекеттик болгон жакшы болот. Учурда оорукана жетекчилеринин айлыгы орто эсеп менен 20-25 миң сом, ал эми бөлүм башчыларынын айлыгы орто эсеп менен 30 миң сомго чейин. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпысынан 193 мамлекеттик оорукана бар. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.
Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев чет өлкөдөн билим алуу үчүн эл үмүтү стипендиясына ээ болгон кыргызстандыктарга күрөө койдуртууну сунуштады. Учурда 36 кыргызстандык дүйнөнүн мыкты деген университеттеринде билим алып атат. Бир студенттин окуусуна $50.000 жогору акы төлөнөт. Келишим боюнча билим алгандар Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматта 5 жыл иштеп бериши керек. Бирок окууну бүткөн соң алар мекенине кайтпай жатканын билим берүү министри билдирди. Андыктан Нурбек Сыдыгалиев акча жөн эле сарпталбашы үчүн алардын кайтып келишине кандай кепилдиктер бар экенине кызыкты. Догдургүл Кендирбаева келишим боюнча билим алган адам кайтып келбесе, стипендияны толугу менен кайтарып берүүгө милдеттүү экенин, андан баш тартса иш сотко өтөрүн айтты. Шашпай ушундай жерлерин кайра иштеп чыгып, күрөө киргизүү керек. Эгерде $50.000 берилсе, анда күрөөгө $100.000 же туракчай коюлушу керек, деди вице-спикер. Кендирбаева буга макул болуп, күрөө киргизиле тургандыгын билдирди. Кыргызстанда компот жана шербет өндүрүүчүлөрдү акциздик салыктан бошотуу сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоорун экономика жана коммерция министрлиги даярдаган. Салык кодексине ылайык шекер кошулган суусундуктарга 1 литр үчүн 100 сом акциздик салык белгиленген. Бирок министрлер кабинетинин 2022 жылдагы токтому менен аталган товарларга бул салыктын түрү 3 сом деп белгиленген. Президент 2040 жылга чейин айыл чарба продукциясын кайра иштетүү деңгээлин кеминде 50%га жеткирүүнү тапшырган. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары жергиликтүү дыйкандардын продукцияларынан жасалган компот, шербет жана башка суусундуктарды акцизден бошотууну сунуштаган. Мындан улам аталган суусундуктарды 1 майдан тарта акциздик салыктан бошотуу пландалууда. Компоттор, шербеттер, нектарлар жана соктор акциздик салыктан бошотулса, өздүк наркы төмөн болуп, чет өлкөгө рынокко чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Кайра иштетилген продукцияны экспорттоо 2 эсеге жогорулап, ал эми табигый кыргыз продукциясы экологиялык таза товарлардын сегментин ээлей алат дейт жазылган негиздемеде. Ошондой эле акцизди жокко чыгаруу суусундуктун баасын арзандатып, калкка табигый суусундуктарды жеткиликтүү кылары кошумчаланган. Илимий кызматкерлердин эмгек акысы 100% көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык илимий институттарда иштеген жардамчы, тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы 80%га жогорулайт. Кызматтык окладты аныктаган коэффициентти 50%га, ага кошумча төлөмдөрдү дагы 50%га көтөрүү каралган. Натыйжада жалпы жогорулоо 100%ды түзөт деп айтылат маалыматта. Бул долбоор тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашылып, бирдиктүү чечим катары кабыл алынганы кошумчаланды. Өлкөдө мал экспорттоого белгиленбеген убакытка чейин тыюу салынды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматынан билдиришти. Анда чет өлкөлөргө бодо мал, майда жандык жана жылкы экспорттоо 31 январдан баштап токтотулду. Ага чейин берилген уруксааттардын бардыгы текшерилип, ченемдик базага өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин жараксыз деп эсептелинет. Учурда эттин баасы 670 сомдон бааланып, чайкоочулар базарда бодо малдын баасы өтө деле арзандабагандыгын билдирүүдө. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Өлкө аймагындагы бодо мал, майда жандык жана жылкыларды 3-чү өлкөгө чыгарууга 31 январдан тарта тыюу салынды. Бул чектөө базардагы эттин баасын жөнгө салуу максатында киргизилген. Анда бодо малдар Өзбекстан мамлекетине чыгарылып, бул себептүү эттин баасы 50 сомго чейин кымбаттаган. Учурда коюлган чектөөнүн мөөнөтү белгисиз убакытка чейин коюлган. Ал эми буга чейин алынган уруксат кагаздары текшерүү аяктаганга чейин жараксыз деп эсептелинет. Бул токтотуу ушул базардагы эттин баасынын көтөрүп кеткендигинин негизги себеби деп айтабыз. Себеби базарда бир 20-30 сом, 50 сомго чейин эт азыктарынын кымбатташы себеп болгон деп билем. Уруксат алып алгандардыкы, алардыкы териштилип аягына чыкканга чейин жана бул туюуга ченемдик базага өзгөртүү киргизилгенге чейин өзгөртүү киргизгенден анан чечилет. Бүгүнкү күндө базарларда эттин наркы 680 сомго чейин чыккан, бирок антимонополия кызмат тарабынан эттин баасына көзөмөл киргизилген эмес. Алар бааларга мониторинг жүргүзүү менен гана тим болуп жатыптыр. Мындан сырткары Ош шаарына региондордон мал алып келген жарандар жол чыгымдарын кошуп бааны кымбаттатып жатканын билдиришти. Ош шаарында мал калган региондорго караганда кымбат болушунун себеби малдын баары ушул Ош тараптан Өзбекстан тарапка экспорттолуп жатканына байланыштуу. Кыргызстандын аймагынан бардык малдар Ош тарапка сатылып алып келинип, анын эсебинен
ага кеткен жол кире, ошо алып келген адам өзүнүн пайдасы кошулуп, именно Ош тараптагы Ош шаары, ошонун ичинде Ош областынын аймагында баалар башка региондорго караганда кымбат. Мал базарларда малдын баасы анын көлөмүнө жараша бааланып, үчүнчү өлкөгө багуу үчүн сатылып келген. Деген менен чайкоочулар чектөө киргенден кийин деле малдын баасы базарда арзандабай жатканын айтышууда. Алар малдын экспорту чектөөгө чейин эле токтогонун айтып, ага бажыдагы төлөмдүн кымбатташы себеп болгонун кошумчалашты. Азыр өтө деле түшүнөн элек, бирок мен кыйладан бери 2 жылдан бери өткөрүлөм, жайкысын өткөрүп аттым эле. Азыр ондай өтпөй калды го. Бакканга. Билбейм, мен малга карайт ол. Чоң кичинеси, арык семизине карайт. Бизге жок, бизге баары эле биз элден алып сатып баягы. Бирок кетип турганы жакшы эле, элге деле мал көтөрүлгөн. Башка нерсеге салыштырмалуу мал. Ал жакта деле алып сата албай калышты кийин, бу жакта да көтөрүлүп кеткенден кийин. Баягы немеден көп $50, $100 менен өткөрүшөт да Таманиядан. Сатуучулар малды экспорттоого тыюу салганын кубаттап, бул чара башынан эле көрүлүшү керек эле дейт. Алар эт кымбаттаган сайын эл сатып албай жатканын айтышууда. Тыюу салуу арзан болсо гана элге жакшы да. Бизге дагы арзан сатсак бизге жакшы. Кымбат нерсени сатышта да кыйын болуп кетти. Азыр канчадан сатып атасыз? 670 сом. 670 тен, Жабылса эт арзандамак болуш керек, анан элдер арзан болсо жакшы болот. Кымбаттаган сайын эл албайт экен, созанын түшүнө барат да. Теп түзүлсө болот. Болсо керек. Токтоткон туура эле болгон, Токтонго эң туура. Себеби мына Өзбекстанда өздөрүнө керектүү товарды жизин чыгарбайт бизге. Тыюу салып коет. Бизде ham тыюу салды. Үчүнчү өлкөгө малды экспорттоого тыюу алынгандан кийин министрлик кабарлай турганын кошумчалады. Белгилей кетсек, 2024-жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан 217 000 майда жандык жана 122,5 000 бодо мал экспорттогон. Мал жандыктар толугу менен Өзбекстан мамлекетине сатылган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, ШТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңылыктар маалымат программасы менен тааныштыңыздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.